Кыргыз эстрада ырчысы Айгерим Расул кызы пендеге дөөлөт сыноо үчүн гана берилерин айтат. Аллахым дөөлөттүү ырыскыны пендеге сынап берет деп ойлойм. Көтөрө алсаң дагы да бере берет, көтөрө албасаң кандай берсе ошондой бир заматта алып коет. Андыктан барга көппөй, жокко чөкпөй, баарына шүгүр кылып, төбөбүз көккө жетип турса дагы жүрөктү таза кармап, өзгөрбөй, жөнөкөй, карапайым бойдон калалы дейт ал өз сөзүндө. Маалымат булагы, Барс Медиа Чекит, KG. Самара Каримова кош бойлубу? Кыргыз эстрада ырчысы Самара Каримованын Instagram катталуучулары анын боюнда барбы деп суроо коюшууда. Сиз кош бойлуу окшойсуз, аны жашырып айтпай жатасыз го. Боюңузда барбы деген суроолор көбөйүп жатат. Анан ал кош бойлубу же жокпу дагы эле белгисиз. Маалымат булагы, Аргумент Чекит, KG. Үлгүлүү ырчы Нурлан Насип жашоодогу эң чоң жетишкендигиңиз деген суроого кыздуу болуу, бирок дагы ул күтөм деп жооп берди. Маалымат булагы, Шоу Медиа Чекит, KG. Малика Дина киного тартылып жатып колун оорутуп алды. Бул тууралуу актриса Динара Багышбаева Инстаграмдагы баракчасына жарыялады. Ал кино дегендей кокустук болуп кетти деп жазып видеосун тиркеген. Алдын ала маалыматтар боюнча тасмада ырчыны колунан сүйрөп кеткен жерин тартып жаткан учурда колун кокустатып алган. Маалымат булагы, Репортер Чекит, KG. Султан Садыралиев ырчы кызым жүрөгүмдү найзык кылды. Казакстандын жайлоосунан Саргалдак деген атты минип эне бала айылга түшүп келатышты. Энеси уч кашып алган шок баланы кулап кетпесин деп жолук менен белинен байлап алган. 3-4 сааттык жолдо зерикен эко алмак салмак ырдап баратышты. Бала жолдун узактыгына кыйып, айылга жетишсе андан ары районго барып көптөн бери самап жүргөн балмуздагын алдырып жейт. Самаган эле балмуздак, ичинен бала кудуңдап алды. Ырчы Султан Садыралиевдин балалыгынын таттуу күндөрү коңшу өлкөнүн тоолорунда калды. Апасынын мээрими менен жеткен Султан мырза бул сапар жашоосундагы аялзаттар тууралуу баяндайт. Апам ооруганда өзүмдү таппай калдым. Апамдын аты Гүлмария, 1953 жылы туулган. Азыркы татта Казакстандын Көкдөнөн деген айылында жашайт. 5 баланын апасы. Мен эң кенжесимин. 3 эжем агам бар. Апам казак кызы. Кээде казактарды жамандап калышса, энем үчүн эмнегедир казактарга болушуп кетем. Апам казак болгонго казактарга да жан тартып турам. Балалыгым Казакстанда өттү. Ата-энем кичинекей кезимде колхоздун малын багып, жайлоодо чоңойдук. Апам өзүнүн өмүрүн бизге арнап койгондой сезилет. Карып жатканын көрүп жүрөгүм ооруйт. Пандемия күч алып жаткан маалда апам пневмония болуп ооруп калды. Аябай жаман болдум. Бул дүйнөдө өзүмдү таппай жерге батпай калдым. Мен Бишкекте, апам Казакстанда болгондуктан жете албай койдум. Жол мен үчүн узак болуп туруп алды. Баргандан кийин оорукананын терезесинин түбүнөн чыкпай калдым. Ошондо апама жакшы көрөм деп дайым айтсам болмок деп өкүндүм. Ооруганга чейин апам бир күн мурун мага чалган. Анда ызы чуу жакта жүргөм. Апа, 1-2 саатты өзүм чалып коем дегем. Ошону менен кайра чалганды унутуп калыптырмын. Эмнеге чалбай койдум деп өзүмдү жей бердим. Үйүмдү сатып айылга барып жашагым келди. Өзүмдү мыкты сезип кимге ырдап жүрөм. Чоңойтуп эрезеге жеткирген энеме эч нерсе кыла албай кайсы айырма жүрөм. Бул жашоодо киммин деп өзүмө суроо бердим. Кудайга үнүм жетти. Күндө суранып, жалынганымды кабыл алгандай болду. 3 күндөн кийин аппараттан чыгарып, күндө бир маал аппаратты жок бастырып, акырындык менен көндүрүштү. Ошондо терезеден кирип барып, апамды кучакта өөп, жыттап алдым. Чыдабай калдым. Ар кайсы нерселер оюма келип туруп алды. Апамды үйгө чакырып келгенден кийин массаж, маникюр, педикюр жасап берем деп кыялдангам. 3 күндөн кийин апам 20 күндөн бери ушул жакта жүрөт экенсиң. Үй бүлөңө бар деп жөнөтүп жиберди. Апамдын жанында жаш бала болуп калам. Апам мени өзгөчө жакшы көрөт деп эсептейм. Биринчиден, күчүү баласымын, кенжетайым, султашым деп турат. Экинчиден, бир туугандарымдан алыс жашайм. Алардын баары бир айылда жашашат. Бир эле мен Кыргызстанда турам. Дал ошол кишинин баласы болуп калганыма сүйүнөм.
Энем мени төрөлгөндө мынчалык эл тааныган адам болбойт элем. Тарбиясы да бийик. Атага элге тууганга кандай мамиле кылыш керектигин, жүрүм-туруму, элге кылган мамилеси менен үйрөттү. Апам азыркы күнгө чейин айылда кыйналып жаткан үй бүлөнү көрсө, ошол үй бүлөгө үйдөгү азык-түлүктү ташып барат. Көчөдө бирөө кыйналып жатса алып келип жардам берет. Апам кичинемден сен кыргызсың, Кыргызстанга кетишиң керек деп кулагыма куюп турчу. Атам экөө мени Кыргызстан үчүн тарбиялагандай сезиле берет. Себеби бул атамдын да кыялы болсо керек. Биз бара албадык, кыргыз кылалы деп келишишкен окшойт. Кичинемден эле калпак кийгизип, улуттук кийимдерди тигип берчү. Апама барганда анын мээримин, сүйүүсүн сезип келем. Бул жакта олтуруп алып 35 жашка чыгып калдым. Чоң киши болдум деп кайгырсам, апама барып кичинекей бала болуп калам. Атам сүрдүү киши, эмоцияны такыр билдирбейт. Ичинен жакшы көрөрүн билем, бирок сыртынан сыр бербейт. Кичинемден ортого түшүп, элчи болуп, маселебизди бүтүргөн апам. Биз апама айтабыз, ал атама айтат. Эртеси жообу келет. Ошол кишиге да чыдап берген апам. Ар бир үй бүлөнү аял гана сактайт, эркек сактай албайт. Аял заты туруктуу, күчтүү болсо ошол үй бүлө бактылуу болот. Азыр ата-энем бактылуу каралыкты кечирип, төрүбүздүн көркү болуп жүрүшөт. 20дан ашык неберелүү, 3 чөбүрөлүү болушту. Улуу эжем биздин атаман. 3 эжем бар. Улуу эжем Жакшыгүл 48-де, Таттыгүл эжем 46-да, Бурул эжем 44-тө, Алихан аттуу агам 40 жашта. Улуу эжем Жакшыгүл ата-энемде сен деп сүйлөйт. Себеби кемпирдин кызы да 6 айынан баштап чоң энем баккан. Мыктыбек, Гүлмария деп алардын бир тууганындай эле болуп калган. Гүлүбай районунда медайым болуп иштейт. Бирок биздин үйдүн врачы. Бир нерсе болсо ошого айтабыз. Чоң энем 1986-жылы каза болуп, Жакшыгүл эжем ата-энемдин колуна келгенде кыйналып жүрүптүр. Силер менин ата-энемсиңерби деп сурачу экен. Анткени аларды байкем менен жеңемди ойлоп жүрүптүр. Мүнөзү өтө татаал, мени көп урушат. Бир нерсе жакпай калса эле чалып такалап турат. Маектерден да кемчиликтерди таап турат. Орусча айтканда капризная. Анын биздин атаман деп коебуз. Өзү кичинекей болуп алып баарыбызды башкарат. Баарыбыз коркобуз, сыйлайбыз, жакшы көрөбүз. Биздин үйдө сарылар анан каралар болуп бөлүнөбүз. Атам сары, апам кара тору. Кара торудан экинчи эжем Таттыгүл экөөбүз. Ал мектепте казак адабиятынан сабак берет. Бири-бирибизди жакшы түшүнөбүз. Кемчиликтериме көз жумуп коет. Үчүнчү эжем Бурул мугалим. Домбураны жакшы чертет, жакшы ырдайт. Мага домбура черткенде ошол эжем үйрөткөн. Бул эжемдин мүнөзү такыр башкача. Эч ким менен иши жок, өзү дүйнөсүндө жүрө берет. Жубайыма сүйүм күчөп барат. Атам айткандай Кудай сүйгөн пендемин. Жакшы жубай берди. Асель Болотовна 3 баламдын апасы. Мени жакшы түшүнөт, каттуу сыйлайт. Мен да сыйлайм, жакшы көрөм. Кол кармашып келатканыбызга 10 жылдан ашты. Мен аны алдап койдум деп ойлойм. Ал мага калп эле алданмыш болуп кала берет. Аны да сезем, анткени ал алданбайт. Мени түн баласындай көрүп калды. Эркелешип жашайбыз. Бала кезде кыздар менен сүйлөшкөндө тажап кетчүмүн. Анан кыздардан бат эле тажап жатсам, үйлөнгөндө кантип жашайм, жакпай калса ажырашамбы деп ойлочумун. Жок, бул аялдан такыр тажабайм. Жылдан жылга сүйүм күчөп барат. Жубайымда мен каалаган назиктик, жумшактык бар. Сүйлөгөнү үнүнөн бери жагат. Тембирин укканда кулак эмес алат. Балдарга болгон мамилеси да сонун. Бир жолу чыгармачылыктагы дос балдарым үйгө келип калышты. Уулум менен кызым сүйлөшүп жатышкан. Балам 3-класста, кызым 1-класста себатта окушат. Алар англисче, түркчө аралаштырып сүйлөп жатышса, досторум мени карап: "Эй доске, сен да ушундай балдарды тарбия аласыңбы?" дешет. Эмне, биздин балдар билимдүү болсо болбойбу дедим. Мунун баары Аселдин тарбиясы. Анткени мен көбүнчө сыртта жүрөм. Жубайым сен элге бердикпи, элдиксиң да. Эң башкысы үй бүлөң бар экенин унутуп калба. Биз сени элден талашпайбыз дейт. Игилик жараткан эркектин артында жакшы аял турат. Алардын бири менин аялым. Экөөбүздүн көз өткөнчө жетелеш жүрсөк деген жакшы кыялыбыз бар. Кызым мени менен сыймыктанат. Кызымдын аты Айсанат. 7 жашка чыкты. Акылдуу, зээндүү кыз. Ал менин командамда. Аялымдын командасында 2 уулум бар. Азыр кызым апасын кыйнап жүрөт. Бир кыз төрөп бер, 3 бололу деп. Уулум төрөлгөндө 3 күн каттуу майрамдаган элем. Эркектен эркек төрөлөт деп каттуу кыйкыргам. Кызым төрөлгөндө унчукпай калган элем. Элдин баары 40 жылкы кут болсун дешти. Эмнеге 40 жылкы дешерин ошондо билдим. Кыз чоңойбосо экен дейт экенсиң, бирок жүрөктү түшүрүп чоңоюп келатат. Кызганам аябай. Келинчегиме банктан эсеп ачып, азыртадан акча жыйнай берейин. Кызым каяка турмушка чыкса, жанынан үй алам. Ошондо тынч жашайм дедим.
Уулдарымды урушуп кое берем, кызыма катуу сүйлөй албайм. Үйгө таңкы 5те келсем, кызым үчүн кайра 7де туруп сабагына жеткире алам. Кызым жүрөгүмдү назик кылды. Кыз кишини аяганды, аял затына аяр мамиле кылганды үйрөттү. Уулдарымдан айырмаланып ырларымды угат. Мен Султан Садыралиевдин кызымын деп мени менен сыймыктанат. Тили таттуу, сонун сүйлөйт. Жүзү мүнөзү мага окшош. Өткөндө телефонду маңдайына коюп алып, TikTok деген балекетке бийлеп жатса жүрөк түштү. Эмне кылып жатасың десем, ата менде TikTok бар, катталып коюңуз дейт. Кокуй башталыптыр дедим. Маалымат булагы Супер Чекит KG.